плов басқанда қаяқтан білем мен. Миске менен толтыра салсарамда. Қарма десечі. Қой анасы. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерді ылдам іздөө. Біріншіден жүз көрішкеніңізге абдан чоң қуаныштабыз. Ең бірінші бүгін біздің кеңсігірен әртісті намын алып тұрады. Біріншіден құттықтап қойылды. Жоқсын деп қойылды. Құт болсын. Мұндан арыдағы сағат шығармашылық игілік қалайбыз. Өзің талант актерсың, дағы народный бұйырса, дағы көптеген сыйлықтар алды да. Рахмат. Шенебіз. Сілер дағы тартып тұқсан майла жоқ, тияқта чек бар кен, ошо ойдан да тоқтатып қойып тұрам. Бұл актер көргөндөн бері экранда арық. Эми хотя бы ушунда кичине семирет алабыз дешкен. Сен айтпайсың жоқ, народный да семирет, берилер жылдар терек. Семирбей койсом, народный да кийин семирет экен дейт. Бұйырса. Мен угап сүйүндүм чын эле, кубандым. Негизи актерлор ары эле жүрүш керек да. Семирген болбойт. Ырчыларга семирсе болот ичи. Эми тиги русский жакшы билет го. Арық актерлордон экелі бар негізіче. Бірі Қангелдиев Жеңішбек Байкеді. Экөөбүз пробаға барып қалсақтағы. Ал ұзынырақ да, ұзын да. 1.80 бірді. Жеңіш. Арықтардан болғандар экөөбүз барып қарағыз. Анан Илья Агиши же болбосо мен ушундай. Анан дагы жакшы кичине конкуренция жогола баштады. Себеп дегенде качасы деп кичине жанагы бир дары колдонуп толуп атат. Қойдым менше? Ким Жеңішбек? Жеңішбек. Анан эме келиптир, илимди таппай атат дейт кыргыздырамда баа иштеп жүргөн бир контракт. Илим сени таппай жүрөт дейт. Аскат камчылар бүт эле баары жарыя кылылычы. Жеңишти көрдүм, Жеңишбайкени көрдүм, өлө сон болуп калды бирөө. Эти толуп депчи. Анан кийин көрсө тиги ошол мен эмесин тапты, мен сен да толосуң ондайдан ал деп ошону айта албай жүрүптүр да. Анан коюңуз ай. Конкуренция раз сиз толо бериңиз, мен арық бойдон калайын, зато роль талашпайбыз деп. Айтып койчу го. Өтө арыктар пиванын несинде жана ачытмасын ичсе семирет экен, анан жанагы аш кабак немесин чакса да семирет экен деп. Ал жагы болбойт экен. Мен башыман өткөн ушул. Мен балчыда иштедим го. Анан 2002-2003 жылдарда кафеге жандурдаган башталды. Ошо кырдап, анан пиво бекер бизге. Тройка менен девятка. Ишчи элеңиз. Ошону пивону ичип атып, аябай толгомдо мен ошо. Ошондон болбосо сак ушул ап барып уп узун капкара эле болчу. Эми мен ошону айттым. Керек болсо француздар толгуза албай койгон мени. Жанагы Теңири деген кино тасмада Аскаттар болуп, Альбина Ямашева экөөбүз башка ролдо ойноп калдык. Анан ага деген эме кылганы тандоосу да 4 жыл жүргөн. Ал историясы чоң, семирти боюнча. Анан кийин мага деген акыры 4 жыл дегенде кайра мага токтолушту. Көрсө тиги мен арык, анан мындай тиңдей деп атышкан экен. Анан акырында тиги второй режиссер Ларан деген келди. Режиссер аял Мари, француженка. Болбой эле токтоп алышты мага. Тиги Ларан көрүп алып, "О, мисье Илим, хорошо, орусча нормально сөйлөйт." "О, хорошо, рост, нормально, мындай тиңдей" деп бүт баарын эметип атпай. Көрсө, тиякта Францияда худсовет деле келгенде эле мен арыктыгыма келе такала беришкен да. Анан кийин ошол фильм башталды 2007-жылы. Башталгандан кийин бирге сен чу дегенде эле бага Мари мисье Илимге дептир. 4 пакет бумажный пакет менен монтип алып келип тыштады, мага берди. Эмнен тыштады? Пакет алып келди. Пакет алып келди. Анан Натали деген переводчусу бар. Илим бул сага эме дейт да. Муну менен кичине семиресиң деп алып келди атайын сага Франциядан алып келди. 4 түр бар. Анан Аскат Сулайман ал эмне эме протеин деп койдум. Ами сен ушул семиртиш үчүн алып келип, тияктан алып келиптир, алып келиптир. Анан күндө ба тамак кинодо, тем более француздар тартып атса акчасы жакшы болду да. Тамактын астында берет, контроль кылат, апам да эле. Тамактан кийин да ичет, күнүнө 4 маал ичишим керек да. Талаата тартып жүргөн мисье Илим кушал деп коет. Кыскача эле. Да. Аны мен жеп эме кылып жүрдүк. Бирок кичине набирать эттим да.
анан жанагы Нурбек Болотов деген каскадер бар, өзү дагы баягы спортсмен, самбист, каратмен, ошол бакеде ар кайсы жерден ташты көтөртүп коет менен физический нагрузкаларды жүргүзөт. Анан мен өзүңө сезилбейт экен да. Толгонумба. Анан кийин душка түшүп калдык. Толон чарчап келдик. Аскат экөөбүз эркектердики өзүнчө, кыздардыкы өзүнчө ушундай душтарды жасап берип коюшкан нарында. Түшүп алсак, Аскат карап туруп. Сен банкаларың башты экен деп. Протеин деп. Анан ошол бирок бир аз эле набирать эттим да, моунтип былчыйып кеткен жокмун. Анан ошону айтып атам. Мен эмен деле жедим. Пиво менен күнүнө 3 маал сметана менен кошуп ичип аттым. Жамал айда кокуй проекттен калбасын деп семиртем деди, семирте алган жок. Пряниктер турат, печеньелер турат, келип жеп коесуң, ары бери басып эле ушинтип. Анан сен кантип семирип кеттиң? Мен ойлойм, убагым келдиби? Бирок ойлойм да, пиво эле иччүмүн. Девятка, тройка. Чына келген турба, кол чаап. Мен келмейинде Эми көрүшүп атасыңар да силерде. Сникерс, даже, Сен могу эсимде деген теманы алдагы суу кулган. Сиздин айтканыңыз боюнча бар. Бияктан эми болушунча теге эркин эле сүйлөп, чачылыш керек экен. Болгондо эскиде. Бирок жалаң серьезный кишилер чакырып алыптыр да. Көп чыкпагандар да. Эми эки заслуженный жанында отурабыз. Командада бирөө былтыр болгон, быйыл болду. Жок, мурда 3 жыл болду. Сен уже народ. Жаңы баштайбыз, э? Башталды уже. Жок, башталды. Уже эт тасып уже. Шорпо кайнап калды, э? Бир сираж. Жанагы шорпонун күнгөйүнөн сапырып жатасыңарчы, тескейинен. Күнгөй тескей болгон. Билбейм аны. Бир айтчы. Жок, бул башка темасынан баштайт. Башка тема. Жок, ал деген эме экен ал. Экинчи бөлүктө баштайт. Экинчи бөлүктө башталып жатат. Всё анда. Анда шорпого жетирек деп айтам. Оозун берди. Буюрса. Анда эме кылбайлы. Тиге улуулашпайлы. Биз 92-жылы филармонияда окуп жүргөндө баягы биздин банда 92-жылдары өзүңөр билесиңер да, шаарда вообще кошмар. 92-жылы студенттердин таап алган окуты 1-2 бөлкө болсо 7-8 бир бандага. Анан крандагы суубуз болсо баклажка табылып болду жыргал. Анда баягы окуп жүргөндө Токтойбек Асаналиев, Элмирбек, Шекербектер, Мунарбек Чобиев, Феликс Кенеев деген да бир өзү апасы теңи кыргыз, теңи хохол болчу да. Ал армиядан келген неме. Анан ошол бандалар болуп жүрө берчүбүз. Ошол кезде да ошол современники деп коебузбу? Ошолар эме тиги улуттукта дагы жана журналисттер, Рыспайлар, Раматыл Калмураттар, Зайырбектер. Алар менен багы жакшы. Себептен ошол жерде биринчиден бириктирген себеби, мисалы үчүн чекемде бир аз тыйын болуп калса болду, муну кетирмей жок, бул бергенге шашат да. Анан алып алып туруп анан ал кезде ошол улуттукта окугандар бай турчу окшойт да. Кийингендер эми укмуш. Биздики жанагы тиги Зайырбек айтмакчы тиги бутта бот үстүдө эмне? Костюм менен ботусты кийип алганда балабыз да. Колго тиген кезде. Ошентип жүрөбүз. Элдер деле карабайбыз. Ошондогу биздин байоолукту айтам да. Филармонияда чыга алганда эле жанагы арчалардын түбүнө эле отуруп алып, деп майрамдап, анан мындай жанагы тиги өзүнчө салафанга салынган сайыс салат. Мындан да амды салат жана. Азыр жесең ага окшошпойт. 2 сомдон. Андан жеп алып аркы. Анан бир күнү концерт болду да, коем. Ток айтып калдым. Маевкада эме бар. Талант Төлөнов деген токонун классташы, ал сельхоз академияда окучу да. Бирок анын бай турчу. Байдын буласы ишилса өзү хозяйствен аябай жакшы болчу да. Биз курсак ачып барып калсак, тиги общежитияда эле жашачу, Маевкада квартирасы бар болчу. Байкелердин туугандарынын ушундай. Анан кийин ошого такеге бара алдык. Андан телефон жок, пейджик эчтеке жок. Только биз ордунан барып гана билишибиз керек. Анан кечки суу, кар уже 1-2 сыйра жаап койгон. Анан кийин бардык. Элмирбек, мен, Мунарбек, Токо, Кенеев, Феликс, ушундай 5-6 бардык.
барсак кашайып күн суукта караңгы болду. Филармониядан тияка чейин жүрө барыш, Баяттан дальше болуш керек. Анан барсак кашайып эшиги жабылып. Кандай кылабыз? Аброт негизи тоңөлөбүз, курсагыбыз ачкан. Той адам эмне кылабыз деп токону айтсак эле. Терезени алабыз деди. Анан терезени ачтык. Алсак свети кыркып кетиптир. Свет да жок экен. Лампочкалар жок экен. Свет таптык болсо. Лампочкалар жок экен. Светтер өчүк ушундай. Эптеп барып көргөн анандай тигиндей кылып кирдик. Кирсек тамак аш деген жок ба? Биз күткөн тамак аш жок анан күрүч эле бар экен да. Анан бир аз май таап алдыкпы, ушу бутылканын түбүндө май таап алдык. Эми дагы бирдеме табабызбы деп тапкан жокпуз. Анан ошол маалда багы тиги агорот жагына барып келеличи, бул дагы бирдеме айдай койчу десе, кардын астында топтор жатат моундайчы. Карасак терилбей калган капусталар экен. Терсек курук деп тоголонот да. Болду, биз капуста таптык дедик. Капустаны 2-3 түбүлө биздин алган эмебиз. Алып келдик, койдук. Анан 2 комнаталы болчу да. Анан эмне кылабыз? Элмирбек тамак жасаганды билбейт. Комуз эле барып койсоң болду. Токо болсо урдуруп жасайт. Мен аларды билип атам. Мунарбек деле ал кыйратып жазабайт, Чобиев. Ал коз төлө жүрөбүз. Эме дагы беркилер эми старшойлор да. Бирок эми мындан бирдеме жасай коеюн деп. Билесиңер го мен жөндөн дейсиң го. Жөндөн. Пловду мен жасайм дедим. Токо чыкты. Нарындыктар плов жасап көргөн эмес, могуга бер деди. Кенеевкечи. Жок, мен жасайм дедим. Болуптур. Төшөк-пөшөктөрдөн кичинекей комната жылуураак болсун деп эме кылдыктан майдан жүмпүн төшөктөн матрастан чыгарып эме шамчырак жасашты. Аны коюп койдук. Уже шамчырактан жылынып атабыз. Анан плита козелдор бар. Койдуктан мен тигилер ырдап баштады, чордоп баштады. Жана лампандарын эме кылып атат. Анан жана табылган күрүчтү 1 килограмм 2 килограммдай го ушундай күрүч экен. Аны мен суу куюп эме кылып майданды пиястан бирдемелерди кылдым, капуста аралаштырдым, ушундай кылып турган. Плов басканда каяктан билем мен. Мискей менен толтура салып салам да. Болду, бышып атат деп анан жыргап атабыз. Бышып атат. Анан отурурбуз, эми кечирип коелайм, ал кезде тиги мүмкүн жанагы Акмолдодон да алып алсак керек. Конечно. Суукта эми болгону неме кыласың? Нанга тыйын жок, Акмолго тыйын табылат. Анан арты бетип ая чартаңбай тээп атабыз, ырдап атат. Элмирбек жаңы ачылып калган кези баягы Актаңбайдан кийин Элмирбек ачылган төгүп атат. Улам айлантып эметип койсо эле жок. Жамактап койсо эле уже сонун. Токобай мырдап атат деп эме кылып, анан бирге иштегенде унутуп калыптырбыз тиякта. Анан жыт келе баштады. Токодагы тиги төлсөз бар да, энең турайын деди. Эме тиги ашыбыз эмне болду? Баарыбыз барсак, баягы эме көптүр дагы тигиничи тиги капкакты акырын лава сыяктуу бир полго алып түшүп коюпту дагы. Эме полдо жайлап жатат күрүчтөрүбүзчү. Көп да. Мен чийкеленде мени Маша медет деп отурса анан кийин токо сөптү. Атам муну айтпадым эле мындай тигиндей дегенде эле тиги Элмирбек айлакер болчу ал. Тамак деле көп эметпесе керек. Анан кийин эми болду, эми ушул зато биз нарынский плов жейбиз. Алып келгиле. Анан алып жеп атабыз. Улам үстүнөн баштап жесең анан түбү бышып анан аягы күйүк болуп калган. Кээрлерде витамин бурат, анан кызылдап жеп атышат. Бирок эле татты. Ошол отурган сайын ошолорду айда эстей берчү элек да. Мындай каттар бар. Бул Aviasales деген биздин официальный демөөрчүбүз. Aviasales чекиткейчи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдү жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Aviasales арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Бизде поддержка болот ошо подкастты. Бул илим калбырас деп. Самый кистирген. Вот ичинде сүрөт бар, ошо сүрөттү каяктан түшкөнсүңөр, ошо сүрөт мен түшүп атканда эмне окуя болор ошону айтып койгон, анан Эми билебиз да, биздин сүрөтүбүздү табасың. Карачы кандай эмелерди? Бул сүрөттөр бул эстер көрөсүңөр. Неме жок тиги. Турция. Сен каяктан келдиң? Бул Краков. Турция экен. Турция экен, сенки? Сен айтам. Польшада экен, сенки? Бул Мен Гафталада экен. Талаптар. нарки сүрөттү баягы мындан 3 жыл болуп кетти.
Польшада тиги атайын театральный фестиваль болгон. Анан ошондо площадный театр боюнча биз 3 спектакль алып барганбыз. Көчөрбаева, Аскар Сулайман, Динара Абдыкадыровалар болчу. Ошондо жүрүп анан биз эртең кетебиз деп атканда бир гостиница барып калдык. Польшаны көрүп койгулчу. Ары бери кыдырып туран. Ошондо барсак, мени күтүп атыптыр. Атын сурабай калдым. Анан коем түшүп койчу. Окшошуп сонун болуп түшүндүр. Бұл болса неме? Құрсақты чендейді. Ақтеңіз. Ақтеңіз Турцияға барғамыз. Айтматовтың 80 жылдығы болып. Ошол Түрксой үйіштіріп, анан қияматменен барғамыз. Қияматменен барып. 6 шарға. 10 шақты шарға бардық. Қара деңізді де көрдік. Ақтеңізге чейін барып, ошо жерден өтіп, біздің Қожегелді Құлтеген, Ченти Мұраталиев бізменен чоғы барды. Мұратбек Бигалиев. Ошо кишилер, біз аябай сүйіндік, ошо кишилерменен чоғы bir делегация бар неме болып барганыбызга барып ана ошол жерден Кожегелди Култеген байке өзү коноктойн Турсага келипсиңер деп ошол жерден өзү дастаркан жайып антана могу негизи гректердин шаары экен. Гректердин чеби экен да. Бирок Турцияда кийин Турциялар түрүп ээлеген да. Гректер бул деңиздин ортосунда да өзү. Деңиздин ортосунда. Арал чабы. Анан ушуга бирок неме шашынагайлар чабагырып жетти биз барганда. Могу деген где-то бир 500 метр. 500 метрдей чабагырып ушул жака жетип, аябай суусу мен көлгө эле түшкөн буга чейин. Деңизге чөлөп болчумун. Желе бир чынага сууну чылап койгондо экен да. Туздуу. Тумene мурду кулагыңа көзүңө кирип кетсе тумene укмуш ачат экен желечи. Анан чыксаң кийимдериң эле күнгө тийгенде шакырап цементтеп кете шорду туз заматта кийесиң. Ошондой экен да, ошондо сүрөт. Могу кошумчалап кеткеним могуга барганда эме жана Колокостага бардык да. Жана узниктерге жанагы 2-чи Улуу Ата Мектептин согуштагы эмеге бардык да. Польшада көрсөң азыр жана архивный материалды особенно азыр YouTube'да окумушту да айтым эле европейский Американын варианты Советтер Союзунун варианттары чыгып атпайбы чыныгы ошол жактан көрдүк ошону бүт кыдырып жана таза архивдер ошол жакта концлагердичи кичинекей балдарды өзүнчө тияк бияк кандай кыйнашкан кандай өлтүргөн анан мен да ошол тарыхты эмесин карап каласың да чын эле ошондой күн биздин башыбызга келбесин жакында эле эгемендүүлүктү алдык эгемендигибиз азаттыгыбыз бекем болсун мен айтып берейин бул сүрөт Лондон Темза дарыясы Лондондо Алатоп аянты бар бекен жок бул ошол могу жерде мост бар буякта арагыраак Биг Бен мына жакта калыптыр көрүнбөй калыптыр да анан биз могу жерде театр Шекспирдин өзүнүн театры ошол жээктеп мосттон өтүп келип анан бул жерден бир түшөнчү да анан Лондондо баягы күн ачык эле бир маалда чакалап туруп жамгыр төгөт анан дайыма зонтик жүрүш керек экен да. Анан ошондо жамгыр жайын деп ошол башталган аткан анан түшүп алайынчы деп туруп анан ошол ошол дагы бул 2016 жылы Султан Хаев агабыздын суфлер спектаклине бар. Рус кем жүрөт Лондондо баягы зонтиги болуп колдордо. Эмне деген жолдордо. Баратам мен. Биз телефонду эле сактап турган бул жака чыгып турган. Берс алып келип атам. Сөз айтып мен мына эме сүрөт такемдин калпыгалы. 2018 жылы өзүмдүн киндик тамган жерим Акталан Жеңиш айылынын 60 жылдыгында кечки саат 11-де жылуу кийинип алып октябрда чапан жаңы чыгып мода болуп отуруп кезинде кайсы филармония тиктирип берген чапан калпак айткандай 18 жыл экен ошо 60 жылдык болуп аткан ошондо урдап атканда сүрөт экен ошондо эме болгондо кайсы строчка кайсы саба ырдын калкылдап барат кайдадыр кар мен дагы күндөрдө окуяны айтып берейин мен анда Союз учуру эле анда Фрунзе шаары болчу азыр Бишкек эмес Фрунзе болчу качан киши
87 жылы келіп музыкалық Мұрат Алыкүнеков атындағы музыкалық оқу жайына тапшырып оқып қалдық. Бірінші курс постоянно. 8 бүтіп келсек, общежитие жашайбыз. Анан эле күнделе туугандарга бара бербесең, ал учурда тууганда жок. Туугандардын дагы туугандарына араң барып. Анан орустар көп. Азыркыдай кыргыз басып кеткен эмес андайчы. Жакшы болду. Анан ашык болобуз. Анан бир күнү эле училищага келдик. Училищага келсек эле биздин жаныбызда хореографиялык окуу жай бар да. Биздин музыкант ушу Мурат Алыкүнеков жанында катар эле мындай. Москвскийдеби? Москвскийдегичи. Анан балеттин балдар кыздары. Астында столовый бар. Биз только тыйым менен алып жейбиз да, тамак жегер. Болсо, ошо стипендиябыз эле жетпейт, ошол убакта 30 рубль беле ушундай болчу. Анан ачык болобуз. Тигилер постоянно талон менен көрсө талон берилет экен. Тигилер бийчилерге. Бийчилерге берилет экен. Алар талон берет дагы, ошо менен тамак алып ишет. Түп-түз отуруп алып тамак ишет. Анан бир күнү училища эртең менен келсек эле зам директору же бизде бир орус бар болчу. Бир немелер дерди, салафанга салынган бир немелерди, мону мусорго алып барып жаткыла депчи. Анан эле талды эле жан менин курсташтар бар болчу, Таалай Самат дегенчи. Анан Таалай деген нарындык жигит болчу. Бул талондар турбай жана музыкалык неме хореография окуу жайын балеттин балдар тамак ішіп жүргөн. Келе ушуну колдонобуз. Кантип колдонобуз? Карасак, баягы жылдар өтүп кеткен талондар экен да. Мисалы үчүн биз 87 жыл окуп атсак, ал 83, 82, 81 деген эски немелерди ошону неме ыргып туруптыр да. Койгула дедим да. Эмне кыласыз? Болбой эле албас деп. Мондай эми баягы пачкасы менен алып эле. Доллар тапкандай деп. Доллар тапкандай. Анан эмне кылабыз? Мону оңдойбуз. Анан кара баягы неме болчу да, кара жазуу менен анан кара запастап, ошону 81 деген 87 деп. Айлар ошол январь айы, февраль айы, айлар туп турат. Анан обед өзүчө, завтрак өзүчө, ужин өзүчө. Төгө көйлө алып алдым. Мен болбой коркуп, кичине эле алдым болгонучу. Анан бардык, эмне болор экен анан. Бардык, баягы жылаң орустар иштейт да, ошо столовойдочу. Баягы бердик. Бергенден кийин эле тамак беришти, алар эчтеметкен жок. Ай, мындай жыра. Биринчи, экинчиси менен кайра кирип тамак ичебиз. Улам кирип тамак ичебиз. Анан ал учурда талондон эгер ошол ашып калса, мисалы үчүн чай же бир неме кайра сдача беришти. Сдача тыйым берет. Анысынан мороженое алып жейбиз. Мороженое жегиз келгенде жөнүнө кирип эле сок ичебиз да. Сок ичсек кайра сдача тыйым кайрып берет. Тыйым менен барып мороженое жейбиз. Ошентип бир жума жүрдүк, 10 күн жүрдүк. Анан мен айттым, кой, же окуудан айдалабыз же соттолобуз десем. Жок деп болбойт, мен болбойт дедим да, ыргыткыла. Чогулттум болуп. Ыргыч керек кой, болбойт да. Бир 10 чакты күндө жакшы эле жашат. Анан чогултуп алдым. Кимдер бар ошо азыркы таанымалдардан кимдер бар ошо? Таанымал Муну калп эмес экенин текшерет. Ошондо сен каршы чыгып алып салдыңбы же? доказательство алып салдык. Анан Таалай деген курсташым, азыр алар бул Салмактан азыр алыста да, анан жыйнап кеттим. Көрсө Таалай деген болобуз, катып калыптыр анычы. Анан баягы чын эле биз Саматы көз алып барып эле жоготкан бар теңчи, өрттөө чыкса жок кой, бизге тапшырылды демек. Анан кайра баягы курсак сызат. Көрсө Таалай да бар экен ал. Курсаң ачты жүрүглө. Кайра талон түгөнгөчө анан ошо тамак жеп жүрдүк ошентипчи. Аны жырга ошо менен бүтүп чыкса бир ай ошентип бир жашаган талон жери. Тигилердин тамагы деген расчет менен булар ичип кетти. Булар жолдо балдар ачка калды да. Же жеткилер көп бала да, көп бала. Сайыз учурунда деген бар генетичилик. Талон берилген деген ошо. Талон турат. Порцияга ченебейт. Бир жолу биз спектакль ойноп атабыз, эми тарыхый драмада өзү канам эл толтура спектакль жүрүп атат. Анан эле бизде бир актер агабыз бар, анан келе мен бабаң манас колдосун деп айтам деп. Анан айтып келтирип батасын берип туруп анан бабаң мамаң колдосун. Ойнова спектакль кырылып калды. Же ойнай албас аягына чейинчи. Спектакль өзү аябай неме болчу да. Элдин баары күлдү, биз күлдүк, ойнай албайт. Күлкүгө ары жок да. Ары жок, токтоно албайчыбыз. Андан ары такыр улантып кете албайчу, бир топ кыйналганан
Сақтадан бір күліп алсаң, тоқташ қиында, аябайчы. Күлкі ары жоқ. Студент кезбіз тоже ушундай. Анан Мидин Учкеев деген балабыз бар эмеспи, чачын айлап койсук кылып. Ошонун чоң энеси каза болуптур. Анан бирок ошонун колунда өскөн. Чоң энеси тайнесинде өскөн да. Анан баш керек болуп калды эми тиги колунда өссө деп. Анан стал экөөбүз кеттик биякта. Эптеп акча таап кеттик, окуп жүргөндө. Бардык, баргы чакты. Неме айткандагыдай мындан кичине не айтып коебузда, база алып коебузда. Анан жеттик. Жеткенде да стал ушундай да стал. Бир нерсенчи да. Ашыра жазып жетти. Анан да чирем нерсе кайран апакем. Өтө артык. Анан да баягы эле жетип эле өтүп калдык элдин баары эле биз аябай өкүрүп түштүк окшойбуз да. Элдин баары эле туруп эле ким келди болду эле өтүп калды анан. Өтө жакындардан. Өтө жакындардан дагыдай өкүрүп бирди анан стал эле токтойт. Ой балам токтой эми. Кимде мындай эми неме деп анан сүйлөшкөн. Я кимдер экен десе куруп баласы экен. Барды Алышкан аябай ойлоп турду. Жакын келген баласы келбо деди. Сурайын деди. Алды токтон албай байкинин күчү да. Шолоктоп урушуп атат. Негизи өтө кыйын да. Жолдош Бекжан деген бизде директор болуп иштеп калды анан. Руслан машина менен, Руслан байке машина менен неме тезинен немеге чыкпасак болбой жумгалга барып келели. Машина срочно. Эмне болду десем? Бир дос баланын атасы кайтыш болду. Болтурдан анан жолдош да эки журналист бар, ошо аларды салып алган. Жөнөдүк жумгалга. Бул как раз майдын 25 чыгып атпайбызбы? 25 чыксак жолдо токтотуп, эртеси коюлмакта. Анан жолдош айтып калды, жолдо 20 жылдар болот, аларга кирип, ырдабалар көңүл көтөрүп коет анан эртең кирип барасың. Кылды. Тек покорон бар. Покорон баратабыз, бирок бир күн эрте чыга албайбыз. Жолдо эми баягы бизде эми ырдап берсек акча да төлөп берет экен. Болтур эми бензин болсо да иштеп калды анан. Молодец. Чыктык. Барат эле чын эле 20 жылдыктарга Кочкордон эле башталды бизде. Кочкордон эле 20 жылдыктар бар экен. Аяктан узатышты анан жумгалга жеттик. Жумгалдын бир айында бардык. Ал жерден 20 жыл боз итиги, ой, ушундай кызуу, аябай ушундай кызып турган ушундай бардык. Тайбай сыйлашты. Ошондон анан коем. Ырдап бердик анан саат 3 болуп кетти. Коем, булар 20 жылдык биз тияка кетели. Андан арда бир 40 километрди айыл барышыбыз керек болчу, эртерээк бара албадык го. Тиги сөөгү чыга электи. Анан ошондон ошол жерде бир үйгө жаттыктан эртең менен туруп алып жүрдүм. Мен ичпейм да. Мен машинада турам. Эртеси эртең заңылдап чыгып Кокронго бардык. Барсак эле чын эле айыл аябай суу кирип турган учур экен. Анан кайсы үйдө анан сураштасак тиги үйдө анан бардык. Анан токтоп жакшынакай түшүп, көчөкүндө немелер бар дейм. Ооба, эпкиндери. Анан эми акын жакшынакай тиги дос болсо эми жакшынакай эми неме менен бара алды анан эле. Түшүп машинада чогуу кире эле кетти. Чогуу кирип бартабыз, өкүрүп. Как раз боз үйгө жете берер жакта монда чоң алыш бар экен да. Суу кетип. Анан баарыбыз аттап кеттик. Анан эми жокеда үйдө дагы киши корулап жатат. Эми жок кандай да. Баарыбыз тең бир үрүскө багы көңүлүбүз бурутабыз эми жакшынакай өтүп кетсе экен эми. Музыка кичинекей эле жер калды бир маалда. Жок кистекер дар жагы баткакын тайып. Өкүрүп бараткан. Башты токтоп калды, жүрүп калбаса экен. Моот баратан тикесине түк туруп кайра өкүрүп кетти. Боз үйгө жеткиче кыткылыктайбыз, тыя албайбыз. Жерди карап эле күлсек да ошентип атынан баягы платочканы көз басып анан илан киши болуп барып өкүрүп барып араны токтообуз. Мен Кокорон жөнүндө көп айтып калгам. Айтмакчы да бир мериктер майрам болуп калды анан.
Акыл Куштаев деген досым бар, таанысыңар, жакшы болчу. Анан экөөбүз бир жыл жок Жалал абадтан. Акылчы Куштаев. Өтө жакшы Рыспайдырлардын жакшы ырдайт аябай. Анан экөөбүз акырдан ал ойногондо мен гитара коштоп коем, мен ойногондо ал гитара коштоп коет. Анан акыл ырдап бүтүп мен гитара коштодум. Экөөбүз эки болосун ырдап чыктык. Анан кайра медиктерге грамота тапшырдым. Медиктердин күнү болчу да. Анан толтурам залда врач медиктердин баары отурат. Анан мен ырдай турган кезең болуп калды. Акырдан ал эле акыл жанымда турат. Баштап ырдап кирдим. Ырдап атсам эле бир маалда аар бар го, жана сары аар. Дың деп уш бетимен айланып жүрөт да. Ырдап атам. Кол бош эмес. Кол бош эмес. Акырдан ойнотос, эки колум бош болот да. Конойын деп конбойт да. Конойын эле конбосо экен, ырдап биткиче конбой эле койсо экен дедим. Бир маалда келдим, мурдум үстүнө конбодум. Ушундай ары чагат экенин коркуп туруп, ырдап аткан жерде токтоп калып, момтур кайрылып кетсем, залдым акыл болсо гитара ойноп эле кетти, ошончо за кулисам кетип калды. Мен эчтеке билбесем, ырдап бүтүп эле чыктым. Көрсө элдин реакциясы башка болуп турду. Ырдап атып эле аар элдин баары карап туруптур, ошо аар эмне кылат деп чейин аны. Эме деп тур да. Аны кыргыздар комузда эле кол ойнойт, аккордеондо да баштап. Көңүлүңөрдү көтөрүп монтаж менен кесип коет башка. Мамытбек Ыбраевдин Нарын театрында өзү мындай бакылдап сүйлөгөн, мындай жаш кезинде аябай өктөн болчу байкуш киши. Таза, зыңгыраган ушундай киши. Кенже Болбайкем андан улуураак. Кенже Болбайкем Мендибаев, Назым атасы. Андан улуураак. Анан Кенже Болбайкем мынтип эле спортсмен болуп, левшам, правшамын деп ушундай берет да. Азыр деле ошондой. Азыр деле ошондой эле. Анан сахнага келет, тип угулат. Ал Мамытбек Байкөз андай жок да, отжимания тигиндей мындай зыңгыраган мындай киши да. Өзү да зор киши эмес. Зор киши эмес. Анан Кенже Болбайкем көзү да момундай го. Момунтип карап туруп отжимания жасаса. Мамытбек. Ушуну сен эле өлбөйм деп атасың да. Эле күлдүрчү да. 92-жылы. Сен эле өлбөйм деп атасың да. Күмөндөр байкем. Ооба да, сонун кишилер эмес чын айтканда. Бири-бирин толктой турганы. Күмөндөр байкенин заманы болуп турган кезде, куудулдар, Супер болду. бир бергенде тимне айлап 15 күн деп берчү эмес беле, ошондо 92-жыл экен. Мен филармонияда разговорный жанрда эме кылам, окуйм. Факультет ошол. Анан мени багы эми разговорный деселе, бул значит куудул болуш керек деп ойлойт да. Куудулданбайсың аркы. Дагы бир Чуңгалдык Азат деген бала бар эле. Күмөндөрдү туурап, түшүнө элексиңер да. Ооба, күмөндөрдү туурап, айда эле аны токтотуш кыйын болчу да. Монтип эле ажык кыз ушундай эле жүрө берчү Азатчы. Мен ооба. Гитлерге окшош. Анан кийин күмөндөр келип калды, концерт берип атат деп калды. Мунарбек бар, Токо бар жанында. Дагы Максат Мамбетказиевдер бар. Сен кыйынсың го. Жүр. Күмөндөр байкеге кирип, артисттер 323-21 кабинетте 3-чү этажда. Кананы кирсем баштады. Түрткүлөшүп атабыз, көрө албай атабыз да. Кериле колун кармап койсо колу болду да. Колубузда каяктан бизде сумка, тетрадь, китептин баары эле пакеттерде болчу анда. Пакетиң болсо эле болду, ошого баарына батыр болду. Бир кезден сен деп эметип койсоң аны. Баа тигилер эмнеге мынтип болуптур. Мен кирсем эле аркамдан тиги беттерин кызыл кылып алып, биз жаңы келген балабыз. Токонун биринчи келгенин билесиңерби? Айылдык. Эме болчу да. Киргенде эле, киргиле, ким деди? Киргиле да, кирип алам. Эмне болду? Сиз менен учурашып коелу деп эле десе. Деп айтып атпаймынбы? Десем элечи, күмөндөр байкелер. Пакет көтөрүп алыппы деселечи. Бизди сындырды. Демек бияка биз бирдемеси менен келиш керек турбайбыз депчи. Кайра качып кетип атпайсызбы? Колун кармай албайчы. Пакет көтөрүп алыппы деп бизде кибиреп айылдан келген жаңы балдар болсо. Пакет көтөрүп алыппы деселе. Бирдемеңер барбы дегендей эле болду да. Колун кармай албай, уялган бойдон кайра кеткенбиз. Эме кызыктуу экен. Негизи көп чыгармачыл адамдарында билинбеген таланттар болот экен да. Күмөндөр байкеженде азыр айтылып калат эме. Анан
биз Токмокто мындан бир канча 2000 жылдардын башында эле бала сагымды, баягы 2-нчы жылдары болуш керек эле бала сагымды, Жусуп бала сагымды коюп, анан биз жанагы техникумдун общитасын жатып, анан Буранына барып иштеп келип жүрбөдүкпү. Анан мен Күмөндөр байке, анан дагы бир художник Бакыт байке, анан дагы бир кимдин так эсимде жок. Төртөөбүз бир немеде жатабыз. Калпайтты. Күмөндөр байке жок беле? Бар болчу. Бар беле? Бар болчу. Жок болчу негизи. Бар болчу. Анан тактайсыз. Бар болчу Күмөндөр байке. Себеп дегенде эмнени ойночу эле? Билбейм, эмнени ойночу, мен ал эмнени ойночу билбейм, бирок биз чогуу жашап калдык да. Анан Күмөндөр байке баягы Орозбек ата бар кезде эле, баягы. Бала сагым. Ошо. Медел ата. Медел ата. Анан Күмөндөр байке демесин. Кечкинде баягы репетициядан келгенден кийин, тамак ичкенден кийин каякта жатасың, жаткычакты сүйлөшүп отурат. Күмөндөр байке болгон, баягы неме жаштын бала кездеги окуяларын айтып берип күлдүрүп отурат. Анан бир киргенде арбуз күздүн учуру болчу, август айынын немеси. Анан арбузду эки бөлүп эле коюлган, ичине мынтип эле кашык менен жебиз, колубуз менен алып эле жеп. Ошо эки эле башка эчтеке жок. Анан бир эки момундай суу куюлган стакандар турат. Анан мен кроватта отурам, Күмөндөр байкенин немелерин угуп. Анан Күмөндөр байке столдо отуруп, ошол арбуздун данектерин коюп анан айтып берип атат да бизгечи. Мынтип эле бирдеке анан. Мен эти барды эле алган эмесмин. Анан күлүп бүтүп эле анан ошол стол ошол боюнча калды. Анан эми коем жаталы, анан жаталы деп калды. Анан мен свет өчүрөйүн чыгып эле столду карасам эле Күмөндөр байкенин дагы бир немеси бар экен да. Өнөрү бар экен. Ошол данектен жана биз пионерский значоктор бар эле. Ооба. Ленин башы бар эле. Ошондо точно алып данек менен ошол Ленин башын тартып салыптыр немеденчи. Карап туруп, Күмөндөр байкенде ушундай өнөр бар экен деп бир таң калдым эле да. Бул эми Күмөндөр байке жөнүндө сөз болгондон кийин ушундай бир өнөр бар экен айтып коет. Жакшы, бир Күмөндөр байке дагы биздин айылдан биздин айылда экинчи киши эле мынтык кармайт. Экинчи киши эле жайлоого чыгып суур алат ушундай да. Алат анан туугандардан бирөө. Ошондо сен экинчисине киресиңби? Мен биринчисине кирем да. Анан туугандардын бирөөсү келип анан Күмөндөр байке бишке кетем десе, чок ала кетсиз дептир да. Анан жөн кетпейм, тери жүктөйм дептир. Тери суурдун терисин. Суурдун терисин жүктөйм. Да мейлсең жүктөсөң жүктө. Анан посттун кочкордон тосот да. Келет анан кочкордон посттон тосуп тур. Тосуп. Апа да бар, бир апа бар, Апа бар. Анан тосот да. Анан не тосот тосор. Суурдун терисин тосот тосор деди кайчы. Мына суурдун териси багажникте турат дейт да. Мугамчан Күмөндөр байке. Аны өтөрүсүң. Чилайт атам. Суурдун териси багажникте турат. Ал. Карма десечи. Байкем койчам Күмөндөр байке макул. Жөлө өтөрүңүзчү. Анын тоспой эле жөлө тур. Алар уялып атат да. Башка эмне тосуп турасыңар? Суурдун эле терисин тосуп, мына суурду. Тигиле оготур уялып дейт. Чындыгын айтса, өтөрүңүзчү. Тиги башы берик турган туй Күмөндөр байке эмнеге үчүн өлтүргөн турбай мен де жүрөгү чүп титиреп калыптыр да жөлөчү. Болбосо текшермек экен. Болбосо текшермек да. Бүт ошо ойчу Күмөндөр байке. Башка өтүп кеткен да. Вообще сонун бүт текшериптир. Анан эми кабинага келгенде. Сур, мына карагана. Моякта могонча суурдун терси бар. Алгыла бол. Десең коймосу ажыксан ол. Ажыксан. Ошентип куткарып кетти. Айлакер да. Күмөндөр байкенин дагы баягы немеси бар го бир баня илгери очередь болчу андачы. Орустарда азыр азайып калбады. Баняга кириш өзүнчө бир тозок болчу. Анан кезекке турасың. Орустардан кийин анда орустар кирет, анан биз киребиз ошентип кое бербейт биринчи. Анан эле бул эми кийинки жылдары эле болгон окшойт эми ал орустарда мурун ошондой болчу да. Анан кыргыз көбөйүп калган учур окшойт. Анан Күмөндөр байке баняга келсе учурашып кудул эми баягы немеси жылдыз жанып турганчы. Анан баары менен учурашып чыгыптыр. Эми уруксат берсеңиздер дейт. Ичиндегилер менен учурашып чыгайын деп. Баягы кишилердин каткырынан коем, сен кире берчи. Очередь жолдор анан киргизишти баняга. Мындай кылбайбы? Мындай азыр бир куплет ырдаганда эле шак бүтөсүң,
русский сразу ойлонбой туруп бир куплет башкалар чык дегенде сен аны чык дегенде мен давай Я ошон бирден куплет ырдап кой турган. мына азыр мен кнопканы бастым Мен Бийиктен түшкөн мөлтүр су берметтей күнгө жалтырап сездирип салкын илебин аскага тиип жанчылат манаттай күйүп кыр жактан жел өпсө тоонун гүлүнөн капчыга өңдү гүлдөп алдастайт менин дүнүйөм алыста жүргөн жан курбум жарыма окшоп өзүмдүн Gözümden uçup karanın örüktey olup ezildi. Hep böyle. Жаш элек шайыр шаттанган алыска сапар аттанган кыймылдап поезд баратсаң кылгырып көздөн жаш тамган кыймылдап поезд баратсаң кылгырып көздөн жаш тамган нарындан жазган саламга Кайсына? O anda göktüm elim Can eli çal camgırım tökkön eli Kapkara Karagattay gözün benim Karadın kirpik kakbay Gömgönegi Seyilde bakta жүрсүк Айтамағым Sen oşol göz қарашты Қайталадың Алиги сенекіндей Göz қарашты Арманай мен ешкімден айбай табадым Аттың ай мен ешкімден айбай табадым Ойлодың абекен ой селки Oyotуп акеттің төшүндүн Ай ойгон гона болуп келип Ой тартып акеттиң жүзүмдүн Олактама көрүп сен мени окшоттуң абекен түшүмдө. Конверт. Таксаң илгерки конверт кене. Ожо индекс жазып элексиздер. Мыякта жайма турчеле. Мына жанагы Руслан байке айткан тиин эме? Берет дегенде келет. Армияда жүргөндө ушундай каттар келчилеп катаң. 90 деп жүрбөйм экен. 90-жылда. Ол жерде 6 цифра экен. По-моему, бизде 7 индекс номер боло турган беле. Ана вакытта достук бирдеме деген эмблемалар турчу эле. Анда мен жигиттер силерге мен чын жүрөгүмдөн чыгармачылык ийгилик каалайм. Бар болгон таланттар. Дайыр жолу сыйлыгын кутлук болсун.